Анда эмесе кезектеги сөздү мына өзү жаш кезинен, бала кезинен деп койсок болот. Азыр Тилек Токтогазиевди бала деп айта албайбыз албетте. Жап-жаш туруп ушул Кыргызстанда мындай айыл чарбасы тармагында бир ополтоодой иштерди кылып, жана күнөөсканаларды уюштуруп көп жагынан үлгү болду. Анда кезекти Тилек Токтогазиев сизге беребиз. Тилек Токтогазиев 28 жашта, жеке ишкер. Тилек ишкерликти 2009-жылы 2000 сом менен баштаган. Ал 2011-жылы биринчи кофейнясын ачкан. 2012-жылы аймактарды өнүктүрүү максатында күнөөсканаларды айыл жергесинде жайылта баштаган. 2014-жылы Жашы Чарба Агро холдингин негиздеген. 2016-жылы Nomad Greenhouse, башкача айтканда, дүйнөдөгү биринчи боз ит түрүндөгү күнөөскананын моделин ойлоп тапкан. Ал Кыргызстандын шартына ыңгайлуу күнөөскана. Тилек Токтогазиев ЖИА бизнес ассоциациясынын мүчөсү, социалдык ишкерлер ассоциациясынын башкаруу кеңешинин мүчөсү жана Кыргызстандагы күнөөсканалар ассоциациясынын төрагасы, үй бүлөлүү 2 баланын мээримдүү атасы. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Алтынай Сейитбековна, Жанар Кылычбекович, Камчыбек Султанмуратович. Баарыңарды мен бүгүн ошо айыл чарбанын маселелерин көтөрүп чыгайын деп чечкем. Эгерде жалпы маалымат катары айта кетсек, азыркы убакта айылда 4 миллиондон ашык киши жашайт. Ошонун ичинде жалпы Кыргызстанда айта кетсек, статистиканы 184 миң киши азыр жумушсуз отуруптур да. Андан тышкары 1 миллион киши бул четке кетип калган. Бул эмнеден кетишти? Мигранттар көбүнчөсү жумуш биякта бар болсо, эч жака кетмек эмес да. Биякта эле тура беришмек. Ошол үчүн мен оюмча бизде азыркы убакта мына бул ушул жылы көрдүңөр өзүңөр картошка менен дагы көп продукциялар менен аябай дыйкандардын почти бүт баары банкрот болду. Миң деген, миллион деген кишилер банкрот болгондуктан мен оюмча бул статистика дагы 2018-2019 жылдары өзгөрүлөт. Жумушсуз калган кишилер көбөйөт, кредиттерди төлөй албай калган кишилер көбөйөт. Анан 2019 жылы мен оюмча айыл чарбада чоң бир кризистерди күтсөк болот деп, айыл чарбада иштеп аткан киши аркылуу мен өзүмдүн ошо туугандарды, өзүмдүн жарандар ушу чогуу иштеп аткан кишилердин атынан ошо алар дагы айтышты да, ошону айтып койгула. Биз мына азыр канча кишилер өзүнүн үйлөрүнөн ажырап атат. Ошол маселелер жөнүндө бүгүн айта кетсек жакшы болот эле. Эми ушул тармакты өзгөртүш керек, ушул тармакты кандай, ким өзгөртөт, ушул тармакта ким иштеп атат деген жөнүндө маалыматты кайра эле официалдуу статистикадан ала кетсек, азыркы убакта бизде ушул тармакта иштеп аткан Айыл чарба министрлиги бар. Азыр 2017 жылы бюджет өкмөт.gov деген сайттан алган маалыматка караштуу 1 миллиард 700 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүптүр министерствого. Ошонун ичинен 1 миллиард сому айлыкка кетиптир. 316 миллион сому бул имараттарга чыгашалары, 181 миллион сому коммуналдык чыгашаларга, 75 миллион машинелерге, 45 миллион сом жолго жана саякаттарына бөлүнүптүр да. Мен ошондо суроолор дагы пайда болуп атат. Ушунча акча 1 миллиард 700 миллион сом деген кандай азыр иштетилип атат? Эффективдүү иштетилип атабы же андай эч кандай натыйжа болбой атабы депчи. Эгерде азыркы ситуацияны айта кетсек, анда мен оюмча баарыбыз эле биякта риторикалык эле суроо болуп атат, эч кандай натыйжа жок болуп. Анан ушул маселени чечиш үчүн биз азыр ошо өзүбүздүн сунуштарыбызды да киргизели деп атканбыз. Сөзсүз түрдө азыркы убакта бизге мына өзүбүздүн бир инновацияларды киргизиш керек. Биз мына эгерде слайдты карасаңар, эң негизги максат министерствонун дыйкандардын кирешеси бийик болуш керек да, жогору болуш керек. Ошол кирешелер менен биз кайра инвестиция кылабыз, өзүбүздүн өндүрүштү көбөйтөбүз. Ошо биздин кирешебизге эки эле фактор бар. Бул түшүмдүүлүгү, анан баасы. Ошол түшүмдүүлүк жагынан дагы бизде мындай тилекке каршы азыркы убакта Кыргызстанда жакшы технологиялар болбой атат. Бүт баары арзан Кытайдан же Туркиядан келген контрафакт продукциялар келип атат да. Ошол жаман технология менен биз мисалы үчүн жакшы машинени алсаңар дагы
аяққа жаман майды құйып қойсаңар ештеке жүрбей қалабыз да. Ошондой эле биякта да бизде чоң мындай проблемалар болуп атат да. Экинчиси баасынан дагы ортомчулдар билесиңер баары эле соода кылган кишилер көбүнчөсү акчасын алып коюп биздин дыйкандар дагы көп жактан күйүп калып атат да. Ушул азыркы убактагы ушул ситуацияны айта кетсек, биздин дыйкандар эч кандай мындай коргоо механизмдери жок да. Поставщиктер өзүнүн продукциясын аларга берет, акчасына наличкага алышат. Сатып атканда сразу берет, эч кандай мындай гарантиялары жок. Кредиттерди алса дагы өзүнүн мүлкүн таштайт, ошонун негизинде кредитти алып атат да. Эч кандай мындай кандай десем рисктерди башкалар албайт, только дыйкандар рисктердин баарын алып атат да. Кийинки слайдты көтөрсөңүздөр. Мына азыркы убакта кандай көйгөйлөр бар? Бизде ошол көп контрабандалар болуп атат, именно технологиялар жагынанчы. Ошо контрабанданы жоюш үчүн сөзсүз түрдө ошо сунуш бар, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү. Ошол контрабанданы кичине границаны жакшылап кармап берип койсоңор, анткени биз мындай футбол ойноп атканда варатар жок болгондой болуп атат да. Анан биз алдыга чыгабыз, стратегияны жазабыз, түрлүү нерселерди ойлоп чыгабыз, инновацияларды киргизебиз, инвестицияларды алып келебиз. Анан ошонун баарын жасап атканда алып туруп тиякта тиги казак, өзбек туугандарыбызга, кытайларга топ тишсе эле бизге тебисе эле гол кирип атат да. Анан силер футбол ойносоңор андай мотивация жоголуп кетет да. Ошондой эле болуп атат бизде. Ошо сөзсүз түрдө биздин контрабанда маселени именно бул ар кандай уруктарды, дары дармектерди, жер семишкичтер жагынан контрабанданы маселесин чечип берсеңер жакшы болот эле. Анда бизде ошондой бир конкурентный борьба болмокта. Андан тышкары дагы ошо Казакстанда, мисалы үчүн Өзбекстанда чоң мамлекеттик долбоорлор болуп атат. Мен өзүм азыр биякта компаниямды жаап Казакстанга чыксам, 2 эсе бүт барсын арзаныраак жасасам болот да, анткени субсидия өкмөттөн берилип атат. Бирок ага карабай биз биякта иштеп атабыз. Кийинки слайд. Биз ошентип азыр көп чет өлкөгө чыгып, бир эле жолду көрүп атабыз. Бизде субсидия жок, бизде өкмөттө акча аз болгондуктан биз ошо чет өлкөгө чыгып чоң компаниялар менен келишимдер түзүп жүрөбүз. Мисалы үчүн былтыр Швейцарияга барып, Сингента деген компания менен келишим түзүлгөн. Сингента компаниянын бюджети Кыргызстандын бюджетинен чоң. Осрам деген компания менен бул жылы дагы келишим түзүлдү. Осрам деген компаниянын дагы бюджети Кыргызстандан да чоң да. Бул компаниялар бизге жардам берүүгө макул дешти. Чогуу долбоорлорду иштеп чыгалы. Керек болсо, эгерде мамлекет тараптан ушундай запрос түшсө, биз силерге финансылык жактан дагы өзүнүн адистерин дагы жөнөткөнгө даярбыз деп айтышты да. Ошол үчүн ушул тармактан дагы чогуу кызматташсак жакшы болот го дейм да. Кийинкиси. Кайра ошо слайдтан дагы артка көрсөтсөңүз, мына буякта үстүндө оң жактагы сүрөттү карасаңыздар, бул бир сол жагында белокрылка деген зыянкеч бар, оң жагында таза уже жалбырак болуп турат да. Бул жалаң гана жаңы технология менен биз мына 5 жылдан бери мен өлтүрүп албай койгон зыянкеч бар болчу. Ушундай эле жакшы технологиялар алып келгенден жоготтук да. Бул түшүмдүүлүгүбүздү где-то 2 эсе көтөрдү. Анткени зыянкеч жок болуп калды да. Эми менде сураныч, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, силер дагы биздин коррупция менен байланышкан зыянкечтерди, эки буттуу зыянкечтерди дагы ушинтип кичине тыйып койсоңор жакшы болот эле да. Анткени бул да бизден эме болот да. Границадан ачык болуп аткандан кайра эле биз мындай кыйналып атабыз. Андан тышкары ошол границадан кайра эле бул бадыраң, помидор, көп продукциялар биз жака кирип кетет Кыргызстанга. Бирок биз болсо чыгара элесек, мына баарыңар билесиңер, Өзбекстан жаңы башталып, тиги жазында айтты эле министерстводончу. Өзбекстанды ачтык, баарыңар киргиле, баарыңар картошка, чеснок өстүргүлө деген. Көзүндө эмне болду? Жабып койду. Биз эчтеке чыгара албай, биякта 5-6 сомдон картошка сатылып калды да. Бирок ал деген негизи ошондой сөздөр үчүн менин оюмча өкмөттүн мүчөлөрү бул кылмыш иш деп ойлойм. Ошол үчүн жоопкерчиликке да тартыш керек го деп эсептейм да. Анткени миллиондеген кишилер азыр ар бири ушул чыгашаларга келди.
айтып атканда дагы чын айтсам мындай оор айтып атат, мындай кээде ошо дыйкандарыбыздын айтып аткан сөздөрүнөн мындай ыйлагың келип кетип атат да. Анткени чын эле алар ыйлап атышат. Чоң кишилер 40-ка, 50-ге, 60-ка чыккан кишилер ыйлап, анткени өмүр бою ушу менен иштеп аткандар баарын жоготуп атышат да. Кийинки слайдтар. Дагы. Анан соода тармак мындай ошо саткан баасына дагы таасири тийген нерселер бул бизде кайра эле ошо контрабанданы бул именно өстүрүлгөн продукциянын контрабандасын токтотсок, анан экинчиси биздин бул соода маркеттерге киргенге дагы шарттарды түзүп берсеңер жакшы болот эле да. Бизге мисалы үчүн Globus фрунзелер менен сүйлөштүк. Алар айтып атышат, бизге силерден алган анан чет өлкөдөн алгандан айырмасы жок. Себеби эмне экен? Анткени алар 12% НДСти төлөшөт экен да, сатып аткан продукциягачы. Эгерде жергиликтүү продукцияны 12% НДСти бошотуп салсаңар, анда биздин дыйкандарыбыз 12% НДСти төлөбөй, анан 2% тиги налог с продажды дагы алып салсаңар, бизде уже рыночный механизм менен чет өлкөлүк продукцияга караганда мындай артыкчылыгыбыз пайда болуп калат да. Ошондой сунуш дагы бар. Кийинки слайд. Андан тышкары бул жалпы эле дүйнө биздин айыл чарба тармактагы реформа катары эң негизги кайра иштетүүчү технологияны сублимация катары сунуштайм. Эгерде мүмкүн болсо ошону өкмөттүн дагы эң негизги жалгыз керек болсо жалгыз негизги технологияны катары тандасак, бул эмнени берет? Бизде мисалы үчүн сүт өндүрүлөт, картошка өндүрүлөт, эт өндүрүлүп атат, кызылча өндүрүлүп атат. Мунун баарын биз свежем виде сатсак, жол расходтору баарын жеп коюп атат да. Эгерде биз муну сублимация аркылуу кургатсак, бул бүт баарын сактап калат, полезный свойстволорун сактап калат. Анан биз муну порошок катары тегиндей Nestle, Unilever деген чоң компанияларга берсек, алар өзүнүн бренди менен сатканга макул болушат да. Ошондо биз аябай жакшы брендинг жактан кыйналбай чоң компаниялар менен иштешкенге мүмкүнчүлүк болот. Эгерде керек болсо, мына Сингентанын директору менен жеке таанышмын. Алда Швейцарияда, Nestle деген компаниядагы Швейцарияда да биз байланышып, бирок өкмөт тараптан да киши керек да. Мен байлаштырып бере алам, сүйлөшсөк болот. Nestle компаниянын бюджети где-то $200 миллиард бир жылдыкчы. Таза кирешеси $10 миллиард бир жылда кризисте. Бул деген биздин Кыргызстан бюджетинен кайра таза кирешеси чоң болот. Ошол үчүн чоң компаниялар менен иштешели деген ушул сунуш бар. Кийинкиси. Ошо эми көңүл бураганыңарга чоң рахмат. Анан ушул акыркы сөзүмдү ушу Жан-Жак Руссонун сөзү менен да бүтүрө кетейин деп аттым эле. Ал айтканда, силер канчалык байлык, дүйнөнүн бүт байлыкты чогултуп алгыла, эгерде өзүңөрдү бага албасаңар, азык түлүк менен, анда силер дайыма көз каранды болосуңар депчи. Биз деле көрүп атабыз, мына ушундай границаларыбызды любой моментте жаап коет. Достук деген жок болуп калат экен. Анан ошол үчүн айыл чарба тармакты дагы өндүрөлү десек, сөзсүз түрдө азыркы убакта менин оюмча аябай жоопкерчиликтүү убакыт келди. Пожалуйста, миллиондон кишилердин атынан ушул тармакка көңүл буруп койгула. Рахмат. Тилек Токтогазиевке чоң рахмат айтабыз. Тилек, сиздин сунуштарыңызды эми Алтынай Сейитбеков бул тармакты тейлебесе дагы, бирок өкмөт мүчөлөрүнө жеткирип коет деп ишенели. Биз дагы буну комитет аркылуу, парламент трибунасы аркылуу Тилектин ойлорун ишке ашырууга аракет кылабыз.